Айымдардын үнү парламентте сөзсүз жаңырып турушу керек. Балдардын жана аялдардын укуктарын коргоо биздин милдет. Талибандар жекшемби күнү Кабулда өз кошундарын кадимки армияга айландырууну көрсөтүү максатында аскердик парад өткөрүштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, парадда америкалык ондогон Ми-117 бронетехникалары көрсөтүлүп, алардын үстүнөн Ми-17 тик учактары учуп өтүшкөн. Көптөгөн жоокерлердин колдорунда Америкада жасалган Ми-4 автоматтары болгон. 20 жыл бою талиптер согушкерлердин ролун аткарып келишкен. Бирок азыркы учурда алар Оган жана эл аралык күчтөрдүн мурдагы курал-жарактардын жана техникалардын ири запастарын өз күчтөрүн кайра жабдуу үчүн колдонууда. Эске салсак, буга чейин талиптер Афганистандын ири шаарларынын бири Кандагарада аскердик парад өткөрүшкөн. Аскердик унаалар аэропортту шаардын борбору менен байланыштырган Кандагарадагы негизги жолду бойлоп өтүштү. Бул учурда диний музыка угулуп турган. Маалымат үчүн, Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Булак Суперкейжи. Тыныбекова 17 ноябрда АКШнын Пенсильвания штатынын Манхейм шаарында Wrestle Like a Girl уюмунда америкалык спортчу кыздарга күрөш үйрөткөн. Кыргыздын атактуу балбан кызы Айсулуу Тыныбекова АКШлык спортчу кыздарга мастер-класс өттү. Бул тууралуу ал өлкөнүн күрөш федерациясы билдирди. Эки жолку дүйнө чемпиону Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Тыныбекова 13 ноябрда АКШнын Пенсильвания штатынын Манхейм шаарында Wrestle Like a Girl уюмунда америкалык спортчу кыздарга күрөш өнөрүн ыкмаларын үйрөткөн. Бул уюм АКШнын 3 жолку чемпиону, 2 ирет дүйнө чемпионатынын коло байгесин уткан Салли Робертс тарабынан негизделген. Уюмдун ишмердүүлүгү аялдар күрөшүн өнүктүрүү аркылуу кыз-келиндер мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Мастер-класс өлкөнүн балбан кызы өзү да Instagram баракчасына эскерип, аябай толкунданганын билдирген. Мен АКШда Wrestle Like a Girl уюмунда алгачкы ирет мастер-класс өттүм. Чынын айтсам, аябай толкундандым, бирок ал кыздар мени жылуу маанайда колдоо менен кабыл алышты. Алардын бийик максаттарга жетишине тилектешимди билдирем, деген Тыныбекова. Спортчу кыз буга чейин алдыда дагы ийгиликтерди багындыруу АКШда машыгуусун улантып жатканын айткан. Эске салсак, Айсулуу Тыныбекова 2019 жылы Нур-Султанда жана 2021 жылдын Ослода өткөн дүйнө чемпионаттарында алтын медаль уткан. Токио Олимпиадасынын күмүш байге тагынган. Мындан сырткары 2020 жылы Сербияда өткөн дүйнө көбөгү мелдешинде чемпион болгон. Булак Спутник. УКМК Аламөдөн районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опузала пара алуу фактысы боюнча кармалды. 2021 жылдын 13 ноябрында УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 326 беренесинин 1 бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги ичкиликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Чүй облусунун Ички иштер башкы бөлүмүнүн Аламөдөн райондук ички иштер башкы бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Тергөөчүлөр Кыргыз Республикасынын жаранынан алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 70 000 сом мөлчөмүндө акча талап кылышкан. 2021 жылдын 10 ноябрында тергөөчүлөр Бишкек шаарындагы банктардын биринен БКН аттуу жарандын банк картасы аркылуу НД өкүлү АИ жаранынан 70 000 сом алышып, 2021 жылдын 12 ноябрында тергөөчү ГМШ жаран НДга карата алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү токтотуу жөнүндө токтом чыгарганы аныкталды. Кармалган Чүй облусунун ички иштер башкы бөлүмүнүн Аламөдөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнүн бири ГМШ Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тийиштүү тергөө иш-чаралары уланууда. Булак Регион ТВ.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен чегарада 100 миңдей орус аскерлери турганын айтып чыкты. Ал батыш мамлекеттери орус-украин чегарасында Орусиянын армиясынын активдүү кыймылы тууралуу маалымат беришкенин кабарлады. Дүйнө эми ким чынында тынчтыкты каалай турганын, ким 100 миңдей аскерин биздин чегарага токтоп жатканын ачык көрүп түшүнөт деп үмүттөнөм, деди Зеленский. Украина президентинин расмий сайтында жарыялаган видео кайрылууда. Украина менен чегарага жакын жерде орус армиясынын топтолушу Киев жана батышта кооптонуу жаратып келет. Алар орусиялык аскерлер Украинага басып кириши мүмкүн деп тынчсызданууда. Москва муну чагым деп атап, НАТОнун аймактагы аскердик аракеттеринин күчөшүнө бушайман экенин билдирди. 3 ноябрда Украинанын коргоо министрлиги чегара тарапта топтолгон орусиялык аскерлердин саны 90 миңди түзөрүн маалымдаган. Өлкөнүн чыгышында куралдуу конфликт 7 жылдан бери токтобой келет. Булак Назар Ньюс KG.